Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кут берүүсү. Кут ошо кут ой болсо көкүрөктө бир Кудай болот экен. Көкүрөктө бир кут ай болсо, анан ошо көкүрөктө бир Кудай болот экен. Же болбосо ошо көкүрөккө келип бир Кудай жайгашат экен. Же Кудай ошол адам менен алака кылат. Ошон үчүн оюңду оңдочу дегендей эле ошо кут ой, кут ай деген ошо кут ай. Айдан адам аян алат дегендей ошо кут ай. Караңгы дүйнө ошол. Ошон үчүн кут бул ошо кудуреттүү улуу табылга кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ошо 21-кылымдын кабары ааламдан кыргыз элине бир программа план катары түшкөн. Мына ушул алтын доордо биз көп эфирде айтып өткөнбүз. 3 чоң программа бар деп. Адам ааламды, кыргыз журту ааламды аурасы менен сакташ керек делет. Ааламды. Ошондо бул кандай делгенде мына кыргыз аурасы менен ошо сыйкыр аурага жеткендиктен жамгыр жаадырып атпайбы? Башына иш түшкөндө борошо чакырып атпайбы? Кар жаадырып, айласын кетирип душмандын. Аурасы менен ааламды башкарып келген да. Демек, ошон үчүн улуу кыргыз улуу күчтөр менен гармонияда. Же улуу кыргыздын жаны улуу дүйнөдөн келген. Ошон үчүн улуу же болбосо айтып атабыз, ушу 6 катар аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн деп. Демек, ошо өзүн тааныган адам ааламды сактай алат, же сүйлөшө алат, же сырдаша алат деп түшүнсөк болот. Ошентип жаңы доордо 4 негизги закондун биринчиси ошол кыргыз аурасы менен ааламды сактоо керек. Эртеден айтып өткөндөй ошо улуулугу менен. Экинчи, табиатты Америка эли, мамлекети табиатты сакташ үчүн илим жазып, күрөшүп, деңиз менен сүйлөшүп, мына ушул кызматты кылыш керек. Алтын доордо 4 закон. Үчүнчү, орус мамлекети адамзатты кантип сактап калабыз деп ошого илим жазып изилдениш керек. Адамзат сактап калат десе, Сирияда согуш токтоткон ал бир кыр. Адам сакталуу үчүн улуулукка өтүш керек болуп атпайбы? Ошондо өлбөй калып атат. Ошондо ушул өткөбөл мезгилден өтүп атат. Демек, ушул илимди дүйнөгө даңазалаш керек, жарыялаш керек. Ошо духовный психологический центр дегендей окуу жайларды ачыш керек. Мектеп программасына киргизиш керек, медицинага, маданиятка мына ушуну киргизиш керек. Орус эли мына ушуну кылыш керек. Анан Кытай мамлекети сактап калыш. Анан ошондо мисалы кыргыз эгер аура менен ааламды сактаса, кыргыз өлкөсү сакталып калат. Америка мамлекети ошо табиат жөнүндө катуу мамиле кылып, дүйнөгө ошону аракет кылса, Америка мамлекети сакталып калат. Россия эли ошо адамзатты кантип сактап калабыз деп ошентсе, Россия өлкөсү сакталып калат. Анан Кытай сакталып калыш үчүн ушул улуу журтту жана башка адамзатты майда түйшүктөн куткарса, анан сакталып калат. Майда түйшүк дегенибиз эмне? Мисалы биз улуулукка өтүп атабыз. Улуулукка өткөндө улуу адам мусор шыпырбайт да, мус чакпайт да. Ошон үчүн улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, бөлөк элде элчип адашса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улаасында калат дегендей, адам улуулугун тааныганда андай түйшүктөн өзү деле кутулат. Өткөн эфирде айтып өттүк эле, мына улуулар менен сүйлөшөт да. Кичик бала менен сүйлөшпөйт да ал. Кичик баланын деле аң сезим улуулукка жетпейт да. Анысы кандай ошо улуу күчтөр, улуу кыргыз ошо улуу күчтөр менен алака кылат. Анан ушул улуулукка калыптанат. Анысы кандай ушу улуулук өткөн кезде Кытай эли дагы
ушул адамзатты, кыргызды майда түйшүктөн куткарыш керек. Асфальтты төшөйбү, жол салабы, ГЭС курабы, жана башка түйшүктөн куткарыш керек. Муну айтып аткан себеби мына Америка бүгүнкү күндө 40 градус суук. Бул биздин Аксайда да жок да. Андай болгон эмес. Демек ушу алтын доордун мыйзамы иштеп атат. Ошо улуу журтка улуу илим берилгенден кийин энергиясы да кошо берилип атат да. Сыйкыр касиети да ошол берилип атат. Ошондо улуу кыргыз асман жердин түбөлүктүү түркүгү делип берилет. Же болбосо улуу кыргыз, ушу улуу кыргыз Арстанбек Абдулдаев деп чыгып атпайбы? Улуу кыргыз десе биз могу 6 миллион элди элестетип албашыбыз керек, анда жүдөп калабыз. Эл өсүп кетет. Өсүү менен биз өстүрсөк, өйдөлөтсөк. Ошо улуу кыргыз деп ар адам өзүн мен улуумун деп, мен жаным улуу дүйнөдөн келген деп, мен ааламдан келген өкүлүмүн, ошо ааламдашык өткөрүп атканда, ааламдык түшүнүк өткөрүп аткан кезде менин кызматым бар деп, мына ошентип кызмат кылыш керек. Ошондо улуу кыргыз. Улуу кыргыз ушул Арстан Алай эч ким көрө албаган мындай караңгы жагынан көтөрө албаган, муну аткарыш керек да. Аткара албаган, көтөрө албаган, аткара албаган кызматка Арстан Алай отурганы, тактысына отурганы. Анан дүйнө элинде тегеренип башталды, тегизделип башталды. Мына ошондо азыр эмне болот дегенде көк асман же аалам жерге түштү. Ар бир адамды киет эми. Ошондо мына табыгы илимде эмне делип атат? Улуттар жоюлат. Адам деген эле түшүнүк калат. Эски адамды азгырып келген техника жоюлат. Телепатия иштейт, адамдын аң сезими иштейт. Жаңы доордо. Азгырып келген, буруп келген, бөлүп келген диндер жоюлат өзүнөн өзү. Ал эски болуп кала берет, эволюция болуп кала берет. Бул саясат, каражатка байлануу, көз караш калдыруунун баары жоюлат. Ошондо адам бир эле мүнөзгө адамзат, бир эле түшүнүккө өтүп кетет. Мына ошондо улуу кыргыз болуп атат мына. Ааламдан. Адамзатты башкарып атат мына. Ошондо эмне болду? Аалам жерге түштү, өзүн тааныган адамды ошо улуу күчтөр кейди. Адам атанын карааны, адам ата караан болуп ааламда жүрсө, жаран болуп Арстан Алайды кийди. Арстан Алай ушу жаратуучулугун иштетип атат, ааламды ойлоп атат, табиятты, мына мыйзамды ою менен иштегенде баягы жамгыр жаадыргандай. Анан дүйнө элин бир жерин өрт каптап, бир жерин суу каптап, экономикалык кризис болуп, саясий жана экономикалык торнадо болот деп берилет. Табыгый торнадо болот деп. Мына торнадо болуп атат дүйнөдө. Анан изденип келет. Ошентип барып адам ааламды карабай калат. Тетирисинче өзүнөн карап калат. Мына өткөн берүүлөрдө айтып өттүк. Адам өзү ооруну жаратат турбайбы? Кысылса, кыжаалат болсо оору келет экен. Ооруну деле, урушту деле адам өзү жаратат экен мына. Караңыз. Адам өзү жаратат экен. Эми жаңы доордо ар бир адамдын тагдыры өзүнүн колуна тапшырылды. Бул бурулуш өс деп атат. Улуу күчтөр Кудай ушу улуу түшүнүккө өт деп атат. Биздей түшүнүк өт деп, баланы дагы ата мендей түшүнүк өт дегендей. Мына ошентип отуруп ушу бир улуу касиеттүү илимге, улуу бир касиеттүү адамга анан дүйнө эли келип биригет. Мына сиздерге биз өлбөстүк сырын айтып берип атабыз. Өлүм эмнеден пайда болгон? Ушул жерден жол таап атасыздарбы мына? Демек, бир адам өткөрүп атпайбы? Эскиче Кудайдан суранганда тиленгенде эчтеке жок болуп атат да. Дүйнөдө эле суранып атат, тиленип атат. Билбей атат эмнеге кырсык болуп атат? Пикирге келишпестик, ишинен, малынан, пулунан дегендей. Мына. Мунун баары
ушул табыгый мыйзамды Кудай түшүргөндөн адамзаттын айласын кетирип туруп анан илимге багыт аркылуу алып келет. Кудай кызматын адам актаганга жетише албайт. Кудайдын кызматы актай дагы, салмактай дагы, айтып бүтө да алгыс. Ал эми адам пендече, эскиче алсыз. Өзүнүн касиетине туура келбеген жолго түшүп кетет да өмүр бою кырсыктайт. Чындап эле мына азыр өзүңдү таанысаң, Кудай теңир сени тең жашоону кармап бер деп, мен жаратканды улап сактап бер деп жараткан турбайбы жерге? Мына сактап улап бер деп. Караңыз, мына сактап улап бер деп. Мына биз улап атабыз, өйдөлөтүп өстүрүп атабыз. Адамды мындайча айтканда Кудай кылып жаратыптыр да, жердин Кудайы. Мына буссаңбы, курсаңбы. Биз ушуну билбей келгенбиз. Ошон үчүн муну улуулук. Мына урматтуу журтум. Ошентип мына биз ушул энергияга толгону, сиңирип болгону бу жерде илим бүтөт, анан ишеним менен иш болот дейт. Илим бүткөндө адам ишенимге ээ болуп атат да. Баягы Коңурбай ата, Алмамбет ата дейлеми бабаларды өтүп кеткен ошолор эле сыйкырчылык илимин окуган дегендей, мына ошол сыйкырчылык иштеп атат азыр дүйнөдө. Кыргыз журтунун максаты же Кудайдын арбайдын максаты ошо адамзатты бириктирүү. Ошо өзүңүздөрдү бош кармап, дене башыңыздарды бошотуп, оң кол сол колуңузду бошотуп, оң бут сол бутуңузду бошотуп, мээңизди, денеңизди бошотуп отуруңуздар. Ошо тегерегиңиз бүт энергиядан курчалган. Кыргызда айтып коет, мо 4 стенанын кулагы бар. Жаман сүйлөбөчү деп коет, угат деп. Оору кылбайлы, минтпейлиби деп бирден менен сүйлөшсө. Мо машиненин дөөтү бар деп коет, мисалга. Мо үйдүн ээси бар деп коет. Анысы кандай эле ошо адамдын ата тегин арбагы бар деп коет. Анысы кандай эле сен эмне кылсаң ошо тетириш кетет да. То есть окуп турат, көрүп турат. Анысы кандай ошо энергиябыз бүт тегеректе. Адам тарбиялангыча ушул арбагын сыйлайын деп, адам тарбиялангыча ошо тегерегибизде баягы ууру кылып укпайт да, ууру кылба, көрбөйт да, ушак айтпа дегендей ошо тегерегибизде бир күч бар деп жашаш керек. Тарбиялангыча, анан улуулук өскөндөн кийин анан адам өз ишин кылып кете берет. Улуулук өскөндөн кийин. Улуулук өскүчөңдү, улуулукка жеткичеңди адам ар тараптан же болбосо ушул бирөө билими болбосо айтканга туура келет да. Мындай улуу адам келсе, келе кой, чай ичесизби деп айта албаса, отуруп анан чайың барбы, бербейсиңби деп айтып, өзү улуулук өспөсө адам айтканга туура келет. Анысы кандай ошо тегереңиздерде улуу энергия бар, урматтуу улуу журтум. Алар такай кабардар. Эми бир эле Алла деп койсок жаңылып калышыбыз мүмкүн. Себеби жерде арбайлар деп берилет. Алла ал ааламды, табиятты, адамзатты жана башканы башкаруучу күч. Аалам ошо биздин ата тектин арбайы. Ошон үчүн кыргызча так окшойт. Так. Кудай арбак колдосун. Кудай арбак жазаласын. Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт. Арбагын сыйласаң боло. Сени арбак урсун дегендин баары ушул бул туура. Ошондуктан тегерегибизде ошо арбайга карап, ошо арбай сыпатка өтөлү деп, арбай калп айтпайт деп, периште ушак айтпайт деп, алар калыс деп, ушундай жашаңыздар. Өзүңүздөрдү бош кармап, өзүңүздөрдү аябай бош кармап, денеңиздерди бошотуп, ушул убакта эмне болот? Аалам күчтөрү кызматта болот. Ар кимдин тилегине, кудуретине, касиетине жаша калыптандыруу касиети кары болот. Ушу арстан алай куйруктуу жылдыз деп аталат. Эми бул энергия. Могу Марстан, асыр асмандан, Марстан эле бир нерсе карап атпайбы? Жок, ошонун энергиясы жерге түшкөн.
Демек Марс же болбосо ошо куйруктуу жылдыз арбайлардын, инопланетандардын түнөгү болсо, ал жерге түшкөндөн кийин ошол арбайлар, инопланетандар дагы жерге түштү. Ошол Арсеналай билип билбей чын жүрөктөн жасаган иштери үчүн, могу элчиликти теңир купулуна толугудай аткаргандыгы үчүн жомоктун перисине айланды. Бүткүл ааламдагы улуу күчтөр Арсеналайдын укугун коргоп, коштоп, колдоп турат. Улуттарды куш тепкен кекиликтей кылып, адамзатты Арсеналайдын астына чүрөттөп берилет. Арсеналайдын милдети илим берүү, адамзаттын көзүн ачуу, колуна таяк берүү, жөлөк болуу, алтын доорго өткөрүү деп. Мына ошол азырынча ошо кыргыз жергесине жетишинче, кыргыз журтуна жетишинче, ошонун арасынан да түшүнгөнү бар, түшүнбөгөнү бар, өскөнү бар, өзгөрүп атканы, изилденип атканы бар, изденип атканы бар. Мына ушул табык илим кетип атат. Кайра так берилет. Кыргыздын же болбосо ошол улуу элдин же улуу адамдын эң чоң 4 керемет куралы бар. Мисалы, мына Северный Корея эмне деген куралга таянып атат. Бирөөлөр каражатына бир мамлекеттер саясатына таянып атат. Бир мамлекет экономикага таянып атат. Биздин алардын керемет куралы ошол. Биздин керемет курал бул от, суу, таш, аба. Отто жан рух, ташта магия, теңир мыйзамы, баягы чагылган чарт дегенде түшүп калат экен да. Таш информация кармайт экен мисалга. Таш магия, мына баланын жүрөгүн көтөрөт, аластайт, учуктайт дегендей. План программа бар экен сууда. Отто жан рух, абада мазар ээлери, арбайлар, жөлөмөгүчтөрдүн жаны бар. Кыскасы жерде жашап өткөндүн жаны бар. Алар улам бийиктегенде алар аң сезими бийиктейт экен, уровени күчү бийиктейт экен. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, биз керемет куралыбыз менен гана ошону айлантып келе алабыз. Адамзаттын астыбызга. Мына менин кызматым ушул. Кыргыз журту илим алсаңыз да кызматыңыз ошол. Экономикасы, экологиянын астында эмне кылат? Эчтеке кыла албайт да, тетирсинче күйөт да. Пожар болуп атса канча чыгым болуп атат. Суу каптап атса канча чыгым болуп атат. Демек, от, суу, таш, аба же арбай мазар ээлеринин астында же ошо ташта магия, теңир мыйзамы бардай, дүйнө эли эчтеке кыла албайт экенде келет экен. Биздин кабылы бир гана. Ааламдык түшүнүккө өт. Улутка бөлбө. Пендечиликтен чык. Мына биз эфирде айтып келаткандай. Арбайлык, периштелик, кудайлык сыпатка өт. Адамды улуу деп кабыл ал. Ошондо табият өз ордуна келет. Болбосо бул ушундай сыйкырды берди, мындайча айтканда, кыргызга. Милдетти берди. Чоң энергия касиетти берди. План, программаны берди. Ошондуктан эскиче эч кимдин иши жүрбөйт. Пендече эч кимдин жашоосу жүрбөйт. Азыр канча тырыша бериңиз, ишим жүрбөйт, балам ооруп атат, ал бул деп. Анда эчтеке жок. Жөн эле сиз энергия коротуп, убакыт жеп алып атасыз. Эмне кылыш керек ушул жөнүндө сүйлөйлүчү. Бүгүнкү күндө ар тараптан кырсыктырат. Демек, каражаттын пайдасы жок. Демек, касиет тоору келди мына. Касиетиң болбосо теңир сени тентиретет. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет. Касиетиң болбосо бийлигиң да, байлыгың да жараксыз. Карасаңыз мына. Касиет деген өзү эмне экен? Демек, касиет. Касиет бул көз ачыктыкпы, төлгө тартуубу, баланы эмдөөбү? Жок. Касиет ушу улуу түшүнүкөт. Арбайдай болуу, ошол мүнөзгө эми болгондо, арбайдай сыпат адамдарда болгон, улуу адамдар колун булгаган эмес, оозун булгаган эмес, сөзү закон болгон, батасы, назары күчтүү болгон, аалам жерден кабар алып турган, көкүрөгү менен сезип турган.
жанына карап жашаган. Ошо касиет деген ушул улуулукка өтмөйүн эч нерсе болбойт. Жөн эле кайра энергия коротуу, кайра кырсыгуу. Азыр бирөө мени жаман ойлосоң, кайра кырсыгып атасың да. Себеби адамдын жаман ою өзүнө таасир этпейт. Жаман кылыгы, жаман иши өзүнө таасир, бирөөгө жетпейт. Тетиринче өзүнө таасир этип талкаланат. Кана урматтуу улуу журтум. Караңыздар. Бул улуу сыпат болгон. Анан эң кызыгы бул дүйнөдө өлүмдүн жоюлушу болуп атат да жаңы доордо. Өлбөш үчүн адам не кылыш керек? Ошо энергияга калыптаныш керек болуп атат. Нурдануу. Нурдануу. Ошондо биз мындай талкуу кылып изилденгенде, мындай жөнөкөй эле күнүмдүк практикага салганда, боюнда бар келинди уйку басат. Боюнда бар аялда уктай бересиңби деп коет го кыргызда. Уйку басат. Боюнда бар келинди. Анан ал уктайт, өзүнчө эле бир уктайт. Уктап аткан кезде демек энергия калыптанып атат. Бала ошо өзү энергиядан жаралат. Мына адам Беймарам апа сөөк-пөөгү менен нурданып кетип кайра башка тоого, башка жерге түшүп атпайбы? Демек, ошо адамдын телосу нурдан жаралат. Анан төрөөрдө балбайып калат. Же уйдун желини толдуу деп коет кыргызда. Төрөчү жери желини толот. Анан ошондон төрөлөт. Ошондо балкып дене бошойт. Анысы кандай да азыр ушундай болуп атат. Мына семиз адамдарды энергия алуу деп коет да, бир кырынан. Ал тамак деле жеген жок, бирок семирип атат. Мына жашоого салыштырып айтканда, анысы кандай ушундай энергияга толгондо, ошо сөөк, ийрейген сөөктөрү түстөлүп, качкан эттери ордуна келип, жүзү нурданып, бөксө жери толуп, карылыгы жоюлуп, мына ошентип атат. Ошондо утурумдук рахат денени уулантып келген болуп атпайбы? Улуу рахат денени нурдантып атат. Нур. Анан ошо кезде барып адам тамак ичпей калат деп берилет бул жерде. Энергия менен жашап калат деп. Тамакты эмне жеген? Ошо нерв. Ачууң келсе эле берчи ысык чай дейсиң го. Берчи конфет деп, нерв иштетип кеттим деп. Курсагың ачып кетип, коньяк ичип дегендей мисалга. Мына урматтуу улуу журтум. Караңыз. Нурдану. Анан өлүмдү эмне пайда кылган? Ошол ар бир эфирде айтабыз, көрө албастык, ичи тарылык, ошол утурумдук. Утурумдук денени уулантып келген. Аны дененин уусун физраствор, же чай, же бир ар кандай био добавкалар кетире албайт экен ал ууну. Аны нур гана кетирет, нурдануу. Мына ушу эфирден энергия өтүп атат, ааламдык сабак, же болбосо ушу энергияга толгон адам сабак өткөнү, мээрим төккөнү, ошол жана айыгып атканыңар ушул. Нурданы, уйку келип, эстеп, ошо химияга жетип калган адам сүйлөгөндө жанагы Американы борон каптап атат, бул жерде өрт каптап атат дегендей, ошо химия арыстан алай сүйлөгөндө физика болуп табият иштеп берип атат. Сизге да ошол табият аба барып атат. Анан ошону көрүппү, угуппу, анан эстеп, анан буту колуңуз чымырап. Караңызчы, энергиянын ушундай күчтүүлүгүн. Дем салыптыр дегендей болуп атат да, эскиче айтканда. Муну энергия жөнөтүү деп коет. Энергия бул реанимация деп берилет. Бионур, боштондук бионур, энергиясы. Мына урматтуу улуу журтум. Ошентип азыр адам анан
телосы нурданса, клеткасы нурданса, адам өлбөй калат да. Мурун аны билген эмес. Доордун өзгөчөлүгү ушул. Анан кайра милдет ушу адам өлбөс болуу, көккө айлануу дейт, эми көк теңирдей, көк асман ээлериндей ошол сыпатка калыптануу же баягы улуу адамга окшоп илгерки башаттагы жамгыр жаадыра алган, назар сала алган, оорубаган, табиятка, ааламга, дүйнөгө көз карашы бирдей, ичи сырты бирдей адамга айлануу. Анан ал табиятты жашылга айландыруу милдет. Жана кыш болбойт дегендей. Же болбосо адамдын кырс мүнөзүнөн кыш пайда болгон. Кырс мүнөздөн, нервтен, кыжаалатчылыктан, көрө албастыктан. Улуу үйгө чагылса деле мына ошол кыял. Анан табиятка деле чагылып атпайбы? А жас эмнеден пайда болгон дегенде, адамдын жаркын элесинен пайда болгон. Жаркын элесинен. Мына эми биз жаркын элес кылып атабыз. Мен дагы бир аркамда өсүп келаткан көчүрмөлөрүм бар. Мына ошолордун ага кантиш керек деген ошо бийик улуу түшүнүккө жеткен адам гана отура алат. Ошондо адамдын анатомиясы, астрологиянын ордун аткарат. Адамдын кара куш мээси толук иштеп, жаратуучулук боекторду бөлүп чыгат. Бул чындык. Мен түшүндүрүп атат окшойм деп ойлойм. Түшүндүрүп алып атам деп ойлоп атам. Түшүнө албай атсаңыз ошо кичине түшүнүктүн паска түшкөнү. Ошентип эскиче касиетиң болбосо түнүңдүн тынчы жок. Касиетиң болбосо күнүмдүк ырыскы жок. Түнүңдүн тынчы жок. Кыжаалат болсоң тынчың кетет да. Ошондо аң сезимиңди көк мейкиндиктей тынч карма. Ошого ошондо анан сага багындыруучу энергия келет. Өзүңдү эркин алып жүрсөң, боштондук деген ааламдагы могу энергиялар сага жайгашат. Демек, тоодой токтоо адам, көтөрүмдүү адам, карапайым адамда бир ырыскы болот го. Ансыгандай ушул өзүбүздү тынчытсак анан жайгашат. Ошондо нурданат. Нурданган адам анан аалам жер менен гармонияда боло алат. Үнсүздөрдүн үнүн уга алат. Аларга бир программа бере алат. Энергия жумшай алат. Мындай химия иштете алат. Алар физика болуп иштеп берет, анан математикасы. Ошо сиз айыгып атасыз, өсүп атасыз. Өткөн эфирде да айтып өттүк, эң зарыл нерселерди кайталап айтканга туура келет. Телонун ээси сизсиз. Ушул оорубаса экен деп жүрөсүз турпатыңызды. Аны биз монтип эле басып алып бирөөнү сабап алсаң айтат го, ты убьешь его дейт го, кинодо деле, бир сериалда деле. Ансыгандай эле ошол ар кандай ой менен, жаман сөз менен, жаман иш менен, ошол туура эмес тамактан, же кыймылдын жоктугунан, кыскасы өз турпатыбызды өзүбүз сактай албай келгенбиз. Эми күрөшүш керек. Улуу адам, улуулук өтө бийик. Мына отурумдукта дене ууланат экен. Аны эчтеке кетире албай турбайбы? Ал арам ишти Астанага алып келип жайгаштырат дейт. Эми Астанадан канча өтөт? Эми Астанада ата тегиң нарбай турат деп коет го. Демек, Астанада ата тегиң нарбай турса, мурун сага жөлөп таяп, бир кеңеш бериппи, кадамды шилтетиппи жүргөн болсо, Астанада ата тегиң нарбай кетип эле арам жайгашса, демек, эскиче адамдын ушак сүйлөгөнү деле арам. Өзүнө эле зыян алып келип атат да, уулантып атат. Эскиче көз карашка алдырганың деле уулантып атат денеңди. Эскиче эки көзгө алдырып койгонуң деле уулантып атат денеңди. Пендечиликтен чыга албаганың деле уулантып атат да. Анан ажал отуна ары түртө салып атат мына. А улуу рахат болсо, же улуулук, бул керемет болуп атпайбы? Улуу түшүнүктөгү адам
майдаланбайт. Бир тоого бир жол жүрсөк, бир ат мененби жөөбү мезгил өткөн сайын кадамдап деле дейли мейли. Биз чыккан тоо алыстап көрүнбөй калат го. Ансыгандай ушу улуулук өткөндө эле анан отурундук нерсенин баары жоюлуп баштайт. Ошо ичи тарлык, көрө албастыкпы, менменсинүүбү, улуулукка калыптанганда эле баягы сага жаман айткан, же хотя жок дегенде өзүңдүн жаман оюң жоюлуп баштайт. Элге, жерге болгон көз карашың өзгөрүп баштайт. Эскиче баягы заар дегенден чыгасың. Бирок ушу улуулукка өтүп бараткан кезде кадам сайын удаарлар болуп турат. Анткени сени бышыктоо үчүн кадам сайын табияттан, жакындан, арбайдан удар болуп турат. Сени бышыктоо үчүн. Караңыз, керемет. Кадам сайын удаарлар болуп турат. Же болбосо бышырыш керек да бир нерсени. Ансыгандай азыркы улуулукка өтүп бараткан кезде мына ошо улуу илимди алган деле адамдар бар. Азыр сыноодон өткөнү бар, сыноодо бары бар. Же болбосо кийисти деле бышырат, тепкилеп, ысык суудан коюп, басып, капталынан, усунунан кылып дегендей. Анан бышып атпайбы кийиз? Анан бир нерсеге келин деле улуулук өткөн кезде кызда үйдө эркелеп жүргөн. Ансыгандай удаарлар болуп турат. Азыркы кырсык кыйынчылыкты ошо улуулукка өттүп аткан эле бир удаарлар. Таканыбы, кылыштыбы удаар менен жазайт, бышырып жазайт, сууга салып, кайра ысытып, анан кийин бышык болуп атпайбы? Ошо улуулукка жетип, от суу таш аба менен сырдашып, дүйнөгө багыт берип, алардын дагы маселеси бар да эми. Аны дагы ойго салып чечишибиз керек, аны да кеңеш беришибиз керек. Баары эле кыргыз эмес да. Кыргыздай эле ойлонуп кетпейт да келгенде эртең. Ошондо да бизге кыйынчылык келет да. Ошондо ата катары, аларды бала катары биз көрүп, тарбиялаган күндө дагы ошол бир оорчулук келет, ошо удаарлар келет. Эмне кылабыз? Демек, милдеттендирди. Бирөө көрдүн түйшүгүн тартып деле жүрөт. Бирөө жоктун түйшүгүн тартып деле турмуш көрүп жүрөт. Бирөө ушул туалет кайтарып эшигин тосуп, 10 сом 5 сом алып ошо менен деле жамбак ошого тобо деп жүрөт. Кыргыз журтуна өтө бийик кызмат берилип атпайбы? Мына сен мисалы бала улам чоңойгондо атасы үйлөн чубагың болду деп үйлөнтүп атат го. Энергиясы толгондо. Ансыгандайды ушу Арстан Алайдын жана илим алгандардын, же дагы бир ар жакта даяр адамдардын энергиясы толгондо эле бизге чоң кызмат берилип атат. Эртең журналист келет, бул тегеренип тез эле келет. Эртең окумуштуулар келет, саясатчылар келет кеңеш сурап. Карапайым эл келет, адамзатты аман алып калабыз дегендер бар. Дүйнөгө бийлик жүргүзөбүз дегендер бар. Шамбалан издегендер бар. Анан ошолорго биз кеңеш беришибиз керек да. Динден пайда таппай калдым деген бар. Байлыктан, баладан байлык тапты, бакыт таппадым деген бар. Байлыгымдын пайдасы тийбеген дегени бар. Ошолорго биз кеңеш беришибиз да. Ошон үчүн улуулук сыпатка бая улуу адам, улуу кыргыз жаман келсе жакшы сөз айтып, уютуп алат дегендей, ошол адам келгенде биз жакшы сөз айтып, улуулукту айтып, ичине энергия киргизип, мээрим төгүп өзүбүзгө окшоштуруп уютуп алышыбыз керек. Мына ушундай милдетибиз бар. Бизде көрөрман бар экен, саламатсызбы? Угуп атабыз? Алыстап кеттиби же техникалык кичине мүчүлүштөр болуп атабы? Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, бул чындык, бул болуп аткан нерсе. Түш, аян, бул периштелердин тарбия сабагы. Түшүң оңолсо ишиң оңолот деп коет кыргызда. Түш бул жан дүйнөнү өстүрөт. Жан дүйнө өскөндөн ишиң оңолот. Чочуйсуң,
бир Куран окутасың, 7 кош нан чыгарасың, изилденесиң. А түш аян чындык болуп аткандан кийин бул закон, бул чындык. Шамбала деген бир шаар эмес. Шамбала деген бул бир тоо эмес, гүл эмес. Шамбала деген бир чоң жан. Дөнде бир рух десек болот. Ошол улуттарды бириктирип, адамзатты алтын доорго өткөрүү үчүн бул Арстанбайга буйрулган. Ичине кирген мындайча жан болуп. Муну өзүн бош кылдыбы, же аябай катуу аракет кылдыбы, каражат жумшадыбы, мисалга. А Шамбаланы ошо Гитлер, ошол эле Сталин издеп келиптир да. Дүйнө башчылары ошо Шамбалага жолуккан адам дүйнөнү бийлейт деп бул ушундай маалыматтар бар экен. Бул чындык. Ооба, биз дүйнөнү бийлейбиз. Бир багытка өткөрөбүз. Өстүрөбүз. Ооба, Алла, Теңир, Кудай, ааламдагы высшая сила. Адамды тарбиялап атат. А бирок адам сокур, такыр, көр болуп алгандыктан алардын ишаратын түшүнбөй атпайбы? Түш бияка бас дегенди баса албай атпайбы? Эскичиликтен чыга албай атпайбы? Анан ошондон бир адамга тил берип, бир адамга дух берип, чоң илим берип, улуулук берип, анан келсе мына бизге келгендер ден соолугу айыгып кетип атат. Бийик түшүнүккө өтүп кетип атат. Өлбөстүктү түшүнүп алып атат. Өлүм жок эле нерсе турбай, өзүбүз эле жаратып алган турбайбызбы? Деп. Жогорку билимдүү адамдар келип. Жогорку ошо медицинаны бүткөндөр, ажыга барып келгендер керек болсо, ошо пенсияда жүргөндөр, мугалимдер, ар кыл кесипте эми жаны бар экен да. Анан ошентип арга жогонан айланып келип атат. Мына келип жолун таап кетип атат. Жол ачылат биринчи эле. Себеби жолум неге бүтөлүп атат дегенде, улуулук өтпөсө бүтөлүп атат да, жабылып атат да жолу. Жолуң ачылышын каалайсыңбы? Улуулукка өтпөсөң сенде кайда? Каражат болбой атабы? Демек касиет болбой атат. Каражат жагынан келип атат. Жолун таап кетип атат. Түшү бузулганда келип, түшүн оңдоп кетип атат. Илимде жан дүйнө оңдолсо эле баягы түшүнүңгө жараша түш көрөсүң, түшүнүңгө жараша иш кылып атпайсыңбы? Түшүнүңгө жараша түшүнүп атпайсыңбы мисалга? Урматтуу журтум. Ошентип мына кыргыз дүйнөнү башкарат. Бул чындык. Кадимкидей эле башкача башкарат. Мына табият жер адамын, улуттарды кыргыз элине, табыгы илимге багындырчу Теңир буйруган көсө. Мына дүйнөдөгү табиятты карап көрүңүз. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо. Сабап атат эле. Жүн сабагандай. Адамдын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта кыргын, сүргүн, кыйынчылык, өрт, оору, вирус көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу бир керемет бар. Кайра жаратылыш, жараткандын аткаруучусу, кабарчысы. Келиңиздер өсөлү. Бул татаал калыптануу, мына ушу сабак өтүп аткан кезде калыптануу болот. Арбайлык сыпатка, адамдык сыпатка, периштелик сыпатка дегендей калыптануу болот. Касиет ыйгаруу болот. Мына касиет ыйгарылат. Касиет өтөт. Жана мен айткандай, касиетиң болбосо кыздын бактысы жабылат. Мына карасаңыз. Же болбосо эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, кыздын бактысын бурмалаганда жан дүйнө. Бозуландын байлаганда, бактысын байлаганда жан дүйнө. Ошондо жан дүйнөң бийик болбосо сен жашап аткан эриңди сыйлай албай калып атпайсыңбы? Ана не болуп атасың? Куулуп атасың да. Же болбосо жан дүйнөң өспөсө, шашып турмушка чыгып, же шашып келинчеге алып бактың байланып атпайбы? Аял затын кыйнаганда жан дүйнө, адам затты оорутканда жан дүйнө. Бул жан дүйнө эле илими. Ошондо жанга жараша болду. Мына жан дүйнө бийик болсо, тан оорубаган атат. Ашык сүйлөбөсө,
майдаланбаса, кереги жок достордон, иштерден, сөздөрдөн чыкмаксың. Жан дүйнөң бийиктесе. Канча киши менен чай ичтик, калып калдык ал 3 жыл, 5 жыл өткөндөн кийин. Ал досуң деле ал жамандап кетип атат кайра сени. Жаман атты кылып, пенде жагыңды көрүп. Демек, убакытты туура эмес пайдаланып атабыз да. Сөздөргө кетирип атабыз. Болор болбосо иштерге кетирип атабыз. А бизди ага жаратпаптыр да, жаратканым. Башка бир миссияга жаратыптыр. Улуу миссияга жаратыптыр. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз? Алло. Угуп атабыз? Суроо берейин дейм эле. Ölüm Kuday yarattı, kişinin ölümü, anam tozuk menен beyiştin barlığı, şuğa işeniş керек mi? Жакшы. Аябай жакшы суроо. Жакшы суроо. Ушу өлүм боюнча мынтип айтсак болот да. Дегиле кырсык боюнча. Жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир, таныбызды жаратыптыр Кудай. Энебиз аркылуу кандай болсо дагы. Ошондо биз жанга карап жашашыбыз керек. Жан бул дүйнөдө ааламдын кызматын билбесе, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Өлүм качан келет дегенде, жерде сен ордуңду билбегенде, анан табият койнунан жоюп коет экен. Мисалы, районго бирөөнү жөнөсөк, иштете албаса, алып коебуз да кызматтан. Азыр ким өлбөй калат? Көп жыл кимдеп жашайт? Мүмкүн 100 жылдаган, 1000 жылда адам жашап калат жаңдырды. Кызмат кылгандар. Эмнеге дегенде күнүгө адам өсүп турса, эскичилиги кете берет экен, өйдөлөп кете берет экен. Өлүм өзү келбейт. Сен ааламга да, Кудайга да, арбайга да, ата тегиңе да керексиң. Сен жерге да керексиң. Өлүм жок нерсе, өзү жаратып алабыз. Анан бейиш менен тозок, бул жок нерсе. Тозок мына, өзүңдү билбесең тозокко түштүң. Кырсыгып атасың, кыйналып атасың, суранып атасың, ургулуп атасың, камалып атасың. Бул тозок, тирүүлөй тозок. Мына жарым жандуу болуп жатып калдың. Оосуңа бирөө нан берсе берет, бербесе жок. Бул тозок эмне эмне? Түрмөгө түшүп калдың. Бир кененирээк мороженое жебесең, тууганга бара албасаң, тозок эмне? Эки отуң иштебей калды, тозок эмне? Балаң келип баштан арылып кетти. Ыйлатып. Тозок эмне? Тозок ушул жашоодо. Кайра бейиш дагы. Ушул жашоодо. Мына азыр жаңы доордо бейиш деген башталат. А ушу бейиштин элчиси батыштын техникасы да, мына техника. Мына элчилик кылып атат. Мына кыргыз жергеси бейишке айланып бара жатат. Эл өзгөрдү. Анткени энергия түштү да, илим түштү да. Кыргызстан энергетический информационный центр деп жана орус аялдардын айтканы ошол болуп атат да. Информация да бар, анан энергия, нур бар. Мына, урматтуу улуу журтум. Анан көрдө бейиш жок. Мына телоң барабы? Тело үчүн жашап жүрөбүзбү? А ошону Кудай жакшы берген Курандачы, бирок чечмелей албай, түз кабыл алып алган. Өлүмдөн кийин бейиш бар дейт да. Өлүмдөн кийин чын эле мына азыр психологиялык өлүп тирилсен азыр. Мисалы мына пендечиликтен кет, мо эски тозок жашооңон кет, мына жомок жашоого киресиң, бул бейиш. Өзүңдү таанысаң. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Мен Астана şu программасы мага жагып атат. Мен бир жолугайын, энергия алып атам мен. Жолугайын дейм. Алло. Угуп атам, угуп атам. Мен кандай адам болом? Мен сизден өтө энергия алып атам. Мурдаттан эле мен ушул нерсени ойлойт элем. Мен мурдаттан эле ушул нерсени ойлойт элем. Мана азыр сиз менин бактымам ушундай болуп чыгып калды. Рахмат. Эми бул жерде жакшы түшүнөлү, баягы Абдулдаевди же баягы Арстанбекти элестетпеңиздер сиздер. Мен күнүгө жаңыланам. Себеби өтө көп изилденем. Көп жазам, көп сүйлөйм. Жазып да үлгүрбөйм, сүйлөйм, кыздар ушу жазып, печатать этип гана турат. Өсүү өтө көп. Ошондуктан бул атамдын эле багына эмес, бул адамзаттын, ааламдын, табияттын багына жаралып келди бул адам. Же болбосо бул илим.
Мен пайгамбарды жок дебейм, пайгамбар өтө жакшы адам болгон. Бирок ошол учурдагы түшүнүккө жараша болгон. Жана 4 аял ал дегени, ошол эле мусулман капыр бар дегени. Бала кезде баарыбыз жакшы элек го. Эң кыйын балдар атаман эле го мисалы. Же отличник эле. Ушундай элестетиңизчи. Алар жоюлуп кетти, азыр адам болуп чоңоюп кетти. Андан бери жылдар өтүп кетти. Заман өзгөрүп кетти. Анан аны пир тутпаңыздар, жаңылып каласыздар. Ички жаныңыз кысып коет, себеби сизде өсүү болбогондон кийин. Анан байланыш телефонду аягында калтырайын, бул энергия өтөт. Бул ишенесиңби? Ишенбейсиң, мага бир тыйын. Арга жок ишенесиң, себеби энергия иштейт. Мындай эле кадимкидей эле өтөт. Башка жол жок, жол жок. Бийлик бүгүн Кыргыздын эле бийлиги эмес, дүйнөнүн бийлиги, жөн эле элдин эле бир мүчөсү болуп калат. Жаңыча жашоо пайда болуп кетет, жаңыча түшүнүк. Ошон үчүн так берилет, ак үйдө өлүм менен тозок бар, бос үйдө өмүр менен жомок бар. Бул чындык. Ак үйдө барып сен пендеге түшүп кеттиң да, бирөөнү камаш керек, бирөө менен арыздашыш керек. Акыры өлүм тозок, качып атат, бирөө атылып атат, бирөө камалып атат, бирөө ишинен кырсыгып атат, бирөө авария болуп атат. Мына, бирөө жамандашып калып атат, бирөө эл карай албай калып атат. Кыргыз үйдө жомок менен өмүр бар. Мына, кыргызчылык, кенен, могу бос үй деген эмне дегенде ааламда эле кичирейтилген үлгү бул. Ушул эле бос үйдүн ичинде бакылдаганда чексиз ааламга жетип турат. Бул чындык. От жагып эле бакылдаганда ошол отко энергия түшөт деле абага кетет, бул дүйнөнү тегеретип келет. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, Кыргызга чындап кут түштү. Сиздер мусор касып жүрө бербеңиздер. Сиздер улуулукка калыптансаңыздар, эртең сиз дүйнөгө окутуучу болосуз. Жана эжекем суроо кылып кетти. Сиз ошону бейишке өткөрөсүз. Мына мен чындыкты ачып, ошо өлүмдөн куткарып атпаймынбы? Чындыкты ачып берип, ошол эски сурануу, тиленүүдөн өткөрүп атпаймынбы? Мына, башатта табият бейиш болгон, адам жаратуучу болгон. Адам жаратуучулук, мына ушундай жаратуучу. Мына мен жаратып атам. Адамды улуу деп атам. Жаратып атамбы? Аял, эркек, сыган деген жокмун. Улуу, касиети улуу, жаны улуу дүйнөдөн келген. Кызды улуу өйдө тогой дегендей эле. Касиетине карап. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп, келин бул келгин энергия деп сыйлап. Кайненени, кайын журтту бул кайыптыр деп, көктөн буйрулган деп, Куданы Кудай кошкон деп, Кудайдай сыйлап, Куданы Кудайдай сыйласаң, Кудай сага берет деп, мына бири-бирине байлап койгондой, ушунун баары улуулук. Ошо сыяктуу башатта жаратуучу болгон адам. Жаратуучулук касиетин жоготкон кезде анан пендеге айланган. Анан пендеге айланган жерге келип анан дин түшүп, ак жол, ыйман, сыйын, анан бөлүм, сөлүм. Ошо кезде байлык, бийлик, көз караш түшүп кеткенде анан адамдын жашы азайган, бою кыскарган. Кичик балдардын курсагы тоголок болот го, анан айтат го, бул боюна чыгат дейт. Ал семиз эмес, семиз болсо муналар түшүп турат эле да. Ошол курсагындагы чоң бул энергия, кийин бой өсөрүп атпайбы? Мына мен сүйлөп аткандагы энергия да. Ошондо жаш ошондон асайып кеткен. Мына кыжаалат болуп, нерв болсоң азыр 40 жаштагы балдар өлүп калып атпайбы? Кейип, сейип, бир нерсе болуп. Башатта мындай көз караш жок эле да. Мындай пендечилик болбосо, арыздашуу болбосо, атаандашкан байлык болбосо, жылтыр-жылтырга кызыкпаса, тегиз жашаган, ошон үчүн өмүрлөр узун болгон. Энергия болгондуктан жана баланын курсагына чоң болуп кийин бойго чыккандай чындап эле бою узун болгон. Эми ошондон башатка кайтыш куюну жүрүп атат азыр. Чык, тез чык, адаштыңбы, кайра кел. Ордуңду тап. Көкүрөгүң менен кабарлаш. Кудайды сыпаттуу өзүңөн изде. Оозуң менен Алла деп коюп эле анан барып, кайра элди алдай берсең болбойт да. Бурмалап эле, артка тартып эле, тозок бар деп эле. Өзүң тозокко түшүп атасың, сен бурмалап атасың. Өстүрбөй атасың, эволюцияга байлап атасың, улутка бөлүп атасың. Кыргызсың, теңирсиң деп атасың. Ой, теңирчиби, христианбы, буддизмби, Кудайга ишенип атабы? Бир көккө бир нерседен коркуп, чочуп, көкүрөгү менен бир нерсени сезип жашап атабы? Бизге ошол керек да.
Bir балам кесиби башка, экономист, bir балам юрист, bir балам мисалы мугалим. Эң башкысы өз жолу менен өсүп баратабы, өз билимин алып баратабы, ошол сыяктуу эле кеп да. Көрдө бейиш бар, күлкү болот силерге. Бейиш мына могу жашоодо. Өткөн эфирде да айтып өттүк. Адам атанын жаны миллиондоп асман жыл жашаса, мына келип керек болгондо байланыш берсе, кайра эле ошондой жан сенде болуп атпайбы? Мына ушул жерде жаша миллиондоп. Кейбе, кепчибе, адам ата эмнеге 1900-жылы берген жок бул улуулукка өтүүнү, ааламдык түшүнүк. Ал кезде адам пас эле. 1500 жыл мурун мындан пас эле. Анан өскөн кезде анан үйдө көтөрүл деп атпайбы? Улуу сыпатка калыптан ааламдашуу деген ааламдык түшүнүккө өт деп. А биз деле шашпай туралы. Мына кичинеден окутуп кете берели, дей берели, чекесинен өскөн өсөт, калганын шашпай туралы, бирин-бири тарбиялар. Анан шашпасак, кыжаалат болбосок, демек өлүм жок да. Кызматыбызды кылып атабыз да. Эки дүйнө жоюлуп кетет деп берилет. Ал эмне дегенде, аалам жерге түшүп эле жан өзү өлбөйт экен, даже өлгүсү келбейт экен, денеңен кеткиси келбейт экен. Биз арга жок өлтүрүп атпайбызбы? Тетиргетип өлтүрөбүз. Жараны деле алып коет го. Жолтоо болсо, бир операция мененби. Анысы кандай? Bir кандай себеп менен алып коет. Жолуңду үлбесең, ордуңду үлбесең, кызматыңды үлбесең. Кыргызды жаман дебе дейт. Улуу күчтөрдүн укугу бар. Улутун жергенди тааныгысы келбегенди жазалоого, айыптоого. Мына падышалар не болду? Тааныган жок улуу кыргызды. Айыптады. Ордун тааныган жок. Ошол орун бул касиет экенин, ошол падышалык орун, ажоолук орун. Улуулукка ушул мезгилде адамзат улуулук өстүрүү керек экендигин билбей, мына жериди. Анысы кандай жерип алып коет. Ушул улуулукка өтпөгөн адамдын орду кыргыз жергесинде болбой калат дейт. Мүмкүн Турциялап кетиши мүмкүн Россиялап. Себеби кыргыз жергеси өзү бейиш деп берилет. Бейиш, мына мен бейиште жашайм. Бейиш деген ушу көкүрөгүм тынч, бейпил. Жан дүйнөнүн бейпилдиги бул жашоонун бейиши. Аны үчүн өтө көп окуш керек. Сезими жарды адамдар сүйлөй берет, сын кое берет. Өзүн тааныбагандар ошо өзүнө туштук түшүнөт. Ага сен кейбе? Жаманда жакшы, ада чоңоет, ада өзгөрөт, урунуп беринип өсөт. Эң башкысы ушул Арстан Алайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба, арбай мазар ээлери энергия программа алып кетип атат. Иштеп атат. Мына акем айткандай, мен кадам жайдан мындай ата чалган эмес телефондо. Демек ушул эфирден энергия өтүп атат. Ошону сезип атат. Мына иштеп берип атат. Ынандырат да. Аргаң жок ынанасың да. Мына башкаруучулук деген ошол. Баш ийет да анан. Ынанат, өсөт, келет. Бийлиги жүрүп атат мындайча айтканда. Ошон үчүн биз жанагы дебатка чыкканда президенттик выбордо ааламдык мыйзам түштү, жеңди деп атканыбыз ошол да. Адамдын чыгарган мыйзамы эми адамжатка ажал, азап гана алып келет деп атканыбыз ошол. Мына жеңди. Каршы чыгып көрөм. Кайсы мыйзамың менен болсо да каршы чыгып көр. Жок, жеңилесиң. Эскиче жашооң менен жашап көр, жеңилесиң. Улуулукту уктуңбу? Мына улуулукту айтып атабыз. Умтулууга милдеттүүсүң. Болбосо ууланып кетесиң. Анан нурду эстеп жүрүңүз. Нурданган бул энергия. Нур бул жан. Кудайдан нур. Арбайдан нур, жандагы нур. Биз түшүнбөсөк, мына интернеттерди карап көрүңүз. Тело, душа покидает тело дейт да. Душа анан тело бар. Жалпы дүйнөнүн тили менен айтканда. Душа бул жан. Кайра жан дүйнөнүн түшүнүгүнө жараша жашап атат адам. Ошончо өмүр узун болуп атат. Сиз улуулаганда улуудун түйшүгү болот. Улуулар келсе төргө тургузабы? Аны окат кыл дебейт да. Анысы кандай, сиз улуулук энергия калыптанган сайын ошондой улуу иштер болот. Мына улууну урматтасаң, кичиктер ызат кылат сизди. Мен көрдүм мына эле жашоодо. Бир байкелерибиз бар эле, энесин кордочу эле,
кийин балдарынан таяк жегенин көрдүм. Бир эжебиз бар эле, бар болсо жок болсо тапса да ошо апама деп кестемесин алып барып, кийим тиктирип, ал кезде буткомбинат бар. Курортко жөнөтүп эле азыр балдарынан сый көрүп жүрөт. Ошон үчүн жана кайненени сыйласаң, келинден сый көрөсүң деген ошо чындык бул. Бул теңирдин теңдегени, урматтуу улуу журт. Улуулук деген ушул. Алыңдын келишинче элди сыйла, сала кет, жардам кыл, жакшы сөз айт. Мына адам улуу. Алкышы тиет же каргышы тиет. Мына алкап атат атам. Мен ыраазымын. Мен дагы кызматым астыда өтө көп. Мен өзүмдөн башыман өткөрүп анан жазылат бул нерсе. Бул келет да келеткага сиңет күнү түнү. Эстей албайсың, анан сүйлөп келгенге сил ирети менен берилет. Мен эң зарыл аткаруучу гана закондорун айтып атам. Анан энергия келди. Телага кирди да. Эми эмне болот? Телага киргенде энергияны туура эмес пайдаланса, шишик, бесик, жара кылып чыгарат. Топту үйлөтсөң деле бир жери, эски жери шишип чыгат го. Ошон үчүн эмоция менен жүрсөң, жана рак менен ооруган адамдын баары ошол эмоционалдуу адамдар. Энергияга өтүңүздөр, кыркыңыздар эзгилик, эскичиликти. Бул медицинада жок. Медицина муну айыктыра албайт. Бул окмуштуунун далили эмес. Окмуштуу да муну билбейт. Мына ашказанды кессеңиз өсүп чыгып атпайбы? Бул растение сыяктуу эле биздин телобуз. Ууландырба, таза карма. Ошон үчүн жана башатта кыргыздардын билими ушундук экен да, 40 көз суу ичкенде эмне болсо да шлакты да жууп кетип атат да. Мына урматтуу улуу журтум. Бул ааламдык байланыш. Бул ааламдык закон. Бул ааламдын айтканын аткар. Кудайга ишенесиңби? Чын да беле. Ишенсең аткарчы. Жүгүн деп аткан жок, сыйын деп аткан жок. Тетирсинче сырдаш, сыйкыр касиетти иштейт. Мына мен сыйкырым иштеген үчүн элге энергия өтүп атат. Сыйкыр бул кадимки эле. Улуу күчтөр укугу барбы? Ар нерсе кылганга, жан алып жан салганга. Улуулукка калыптаныңыз. Кудай коркуп жаша дебейт сени, коңшулаш жаша, илим алып жаша дейт. Мендей бол деп атат. Мени өзүңөн изде деп атат. Көкүрөгүңө киргиз деп атат. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, чында ушу жаратуучулугубузду жоготуп ийгенбиз, ылдый түшүп алганбыз. Эми башатка кайтыңыздар, улуулукка кайтыңыздар. Сиздер улуусуздар. Кыргыз эч качан оңолуп байып деле кетпейт. Себеби ал материалдык мирге берилсе, энергиясы, касиетин жоготуп алат. Ошон үчүн аны мындайраак коюп туруп, ага маани бербей, бул мени ээрчийт деп окат кылсаңыздар, анын аркаңыздардан бул жерде так берилет. Теңир мыйзамын терең өздөштүргөн адамдан акча келип түнөк табат, каражат келип түнөк табат деп. Анткени ада жердин кудайы. Мына шүгүр. Боюңа жараша, размериңе жараша тоң кийгендей, ошол түшүнүүңө жараша, түйшүгүңө жараша, акыбалыңа жараша дагы ошол байлык берилет. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ошо байланыш телефонумду ата сурап калды, дагы агайын суугандар сурап калды. 706 988 188. WhatsApp жакшы жазып койсоңуз болот. Анан ушул эле 775 988 188. Ушу эки номерге чалып, асмасы түшүңүздөрдү жогоруп берсем болот. Ушу китептерди берсек болот. Анан YouTube'да бар, Facebook'та бар. Көкүрөгүңүздөрдө кыштар кетсин, муздар кетсин, көкүрөгүңүздөрдөгү тозоктор кетсин, каралар кетсин, жан дүйнөңүздөрдү жаз байырласын, жан дүйнөңүздөрдү тынчтык байырласын, жан дүйнөңүздөрдү бейпилдик байылдап, жан дүйнөңүздөрдө бейиш болуп, тобо деп, шүгүр этип, ошол жаңы доорду кабылдап, улуулукка калыптанып, ошо аксакалдар пата бергенде дүйнө тегеренет делет. Ошо аксакалдардын сөзү болбосо да улуулугу бар дейт. Ошо аксакал сыпатка калыптаныңыздар.